Өкмөт башчысы Сапар Исаков Жалал Абад аймагындагы өндүрүш мекемелеринин абалы менен таанышуу үчүн келген. Жумуш сапарынын алкагында Жалал Абад мамлекеттик университетине да баш бакты. Окуу базасы менен жакындан таанышып чыгып, студенттер менен жолугушуу өткөрүлдү. Аларды кызыктырган суроолорго жооп узатылды. Мындан 3-4 күн мурун биздин саламаттык сактоо министри Талантбек Абдуллаевич өзүнүн докладында айтып кетти. Азыркы кезде медицина жаатында билим сапаты өтө төмөн кадрлар даярдалып жатат. Ошонун катарында Ош Жалал Абад мамлекеттик университетинин медицина факультеттеринде клиникалык база жок деп айтып кетти. Мына ошол эле КГМА баягы национальный госпитальга, ошо Бишкекте НАЗ госпиталь бар. Ошол жерге кирип 2 миллион долларын салып, бүт евро ремонт кылып атат ишин баарын. Силерде эми, конечно, 2 миллион доллар жок силерде, бирок колуңардан келишинче клиника база түзүп алгыла. Ошо больницанын эле алкагында. Биз силерге тиешелүү уруксааттардын баарын берели. Медицина факультетинин окуу базасына байланыштуу маселе Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасы менен биргеликте чечилмей болду. Ал эми өкмөттүн 40 кадам өнүгүү программасы. Эгер Сапар Исаков кызматтан кетчү болсо, ара жолдо калбайбы деген тариздеги суроого премьер-министр программа өкмөт башчы кызматында ким болушунан көз каранды эместигин белгиледи. Эртең мен жумуштан кетип калсам, анан жаңы өкмөт келсе, ал жаңы өкмөт каалайбы каалабай ушу 5 жылдык программаны мындан ары алып кеткенге муктаж болот да. Эмнеге мен азыр түшүндүрүп берем. Себеби бул 5 жылдык программа 2040 жылга чейин стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Ошол стратегияда жазылып киргизилген. Сапар Исаковдун Жалал Абад шаарына ушул күндөрү келишин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү күткөн эместиги ачыкталат. Бирок мындай кабарды угар замат. Шаар ичинде тездик менен жолдордогу туш келди касылган жерлерди тегиздөө, тазалоо, ал тургай суу менен жууп жатканына жергиликтүү тургундар күбө болушкан. Өкмөттөн келгендердин көзүн бояш үчүн эле жүрүп атат. Башка убакта мындай болбойт болуп. Эч карашпайт. Мен күнүгө шу жердемин. Кечеси күндүзү шу көрүп атам баардыгын. Улар карабай атат. Муну үстө контроль кылбай атат эч ким. Муну эч бир адам текшерип карабайт. Мисалы үчүн биздин мына акимчиликтен же болсо обкомдон текшерген адам болбой атат. Бүгүн болсо шаардын негизги көчөсүндөгү Сапар Исаков келүүчү университеттин айланасы өзгөчө табит менен көзөмөлдөнү. Жол кыймыл эрежелерин сактабаган деген негизде буга чейин негедир иштебеген. Эвакуаторлор кадимки шартта иштеп жатышты. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.